Банктык карта күнүмдүк жашообузда ыңгайлуу болгону менен алар дайым эле коопсуз боло бербейт. Адатта чөнтөктөн акча уурдатканга караганда банктык картадан акча уурдатуу мүмкүн эместей сезилет. Алдыда карта кандай коркунучтарга кептелет жана алардан коргонуу жолдорун айтып беребиз. Банк картасын колдонгон айрым адамдар банкоматтан акча алууда кимдир бирөөнүн жардамын сураган учурлар кездешет. Ошол учурда бейтаныш адамга пин-кодду дагы айтып, күмөн санабаган учурлар кеңири болот. Кандай гана учур болбосун, пин-кодуңузду эч кимге бербеңиз жана түрдүү операцияларды аткаруу маалында сырттан карап турган адам болбогону оң. Мындан тышкары акча алуу үчүн башка бирөөлөрдөн жардам сурабаганыңыз оң. Ошондой эле кодду картага жазууга тыюу салынат жана экөөнү чогуу сактоого дагы болбойт. Пост терминал менен төлөм жүгүртүүдө кызматкер төлөм өтпөй калгандыгын айтып, пин-кодду кайра киргизүүнү суранган учурлар кездешет. Мындай учурда сиз бир эле буюмга 2 жолу төлөм кылып алууңуз мүмкүн. Андыктан төлөмдөр жөнүндө SMS билдирүүнү туташтырып алыңыз жана колуңуздагы чектерди текшериңиз. Картаны жоготуп же уурдатып жиберсеңиз, тез арада төлөм картасын берген банкка кайрылуу керек. Бул учурда тиешелүү адистер төлөм картасынан акча алууга автоматтык түрдө бөгөт коет.